жаралган. Бүгүнкү күндө эмне болду дегенде, ошо жан ушул дүйнөдө кызмат, же жан чындык турбайбы? Жан чындык ушул дүйнөдө кызмат кылыш үчүн танды жараткан Кудай ушул дүйнөдө. Биз ошол тан чыныгы кызматын кылбай, жандын кызматын же чындыктын кызматын кылбай, же болбосо жан хозяиндагы тан исполнитель болуш керек эле. Жан чындыкты мына, чындыкты сүйлө, чынык ишти кыл, чындыкка үндө, куткар, аалам законун ушул жерге отургуз. Ошон үчүн оозду берди эле, ошон үчүн көздү берди эле, ошон үчүн жүрөк анатомия аркылуу мына адамды жаратты эле. Бүгүнкү күндө не болду дегенде, же болбосо жан ушул дүйнөдө кызмат кылыш үчүн тан өлбөш керек бүгүнкү күндө. Мына бу жерде табык ийилимде берилет. Өлбөс бол депчи, көккө айлан деп. Көк деген эми? Мына көк. Улуулук айлан. Анан табиятты жашыл кыл деп. Мына мен ушу кыш болбойт десем күлкү катары кабыл алды. Эшикте кыш жок. Эшикте азыр мына караңгыда ушу 6 градус. Кыштын чилдесинде. Мейли азыр кар жаасын, эртең эрип кете берет. Бул кайдан эми кыш жоюлуп атат дегенде, көрсө ушу адамда ушундай сыйкыр керемет бар турбайбы? Ааламдагыдай эле адамда ошондой керемет бар экен, биз ошону билбей жүргөнбүз. Мээримдик. Адамды эмнеге жаратты бул дүйнөгө? Жер үчүн, эл үчүн сени жараткан. Мына элге сүйлө. Табиятка бактик, шактик, таза карма, пайдалана бил. Эл жер үчүн сени жараткан. Жер бар үчүн сен жашап атасың. Кайра эле жан менен тандай, табият менен адам дагы эгиз. Эгер адам оңолбосо, табият кырсык канатат. Көрдүңүзбү мына? Жандай, энергиядай эле сизде сыйкыр керемет бар экен. Мээримдөөңүз. Жерене сенин сөөгүңдү көймө алып атат. Жерене сенин ар бир секунд жашооңо күбө болуп атат. Жерене тирүүгөсүңдө буудайын, ашын, багын, дарагын, суусун берип атат. Өлгөндө ошо мусоруңду жашырып алып атат. Кантип мээрим төкпөйм? Жашап аткан үйгө деле квартира болсо да акча төлөйсүң го. Же үйдү сатып аласың го. Анысы кандай жерене биздин жашап аткан квартирабыздан да кенен да. Мына мээрим төк. Мээрим төксөң кыш жоюлган атат. Себеби сенде ошондой кудурет бар. Сен эмнеден жаралгансың, ушуну эстеп жүр. Нурдан, энергиядан. Сен демек нурдай, энергиядай сенин күчүң бар. Эгер таның ууланбаса. Тан бул дүйнөгө жандын кызматын аткарыш үчүн келген. Жан өзү бул чындык. Эми жанды ким асайтты ушуга бара аласыздар? Тан эмнеге өлүп калып атат же ооруп калып атат?